Нарын шаарынын тургуну Нургул Сулайманова алдыдагы парламенттик шайлоодо добушун берүү үчүн тизмесин тактоо максатында участкалык шайлоо комиссиясына келди. Өлкө келечегин жана мамлекеттин мындан аркы багытын аныктаган бул маанилүү саясий өнөктүктө чыныгы билимге, тажрыйбага бай татыктуулар алдыга озуп чыгат деген ниетте. Өлкөдө болуп жаткан окуяларды көз жаздымда калтырбаган каарман шайлоого катышуу жарандык милдет деп эсептейт. 28 ноябрь күнү Тизмеден өзүмдү тактап алдым. Бар экенмин. 28 ноябрда ушул жерге келип добушумду берем. Шайлоодо татыктуу талапкерлерди жеңип чыгат деп ишенебиз. Элдин келечегин ойлогон депутаттарды шайлап, шайлоону тынч таза өткөрүп алалы. Алдыда бул отурчу саясий өнөктүктө добуш берүү үчүн шайлоочулардан эң алгач биометрикалык каттоо талап кылынат. Мындан улам биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар ушул жылдын 13 ноябрына чейин калкты тейлөө борборлоруна кайрылып идентификациядан өтүүлөрү зарыл. Алынган маалымат боюнча азырынча Нарын шаары жана Нарын районунда 200гө жакын жаран биометрикалык каттоодон өтө элек. Эгер шайлоочуда биометрикасы жок болсо, добуш берүү укугунан ажыратылат. 13 ноябрга чейин гана тапшырган жарандар биометрика тапшырып же паспортун алган жарандар гана кире алат шайлоого. А 14 ноябрдан баштап уже биометрика алуубуз токтолбойт, бирок ал обработка деп коет да, мисалы ал данныйлар киргип, обработка болунбагандан кийин ал шайлоого катыша албай калат да. Облус борбору Нарын шаарында электораттардын алдын ала тизмеси боюнча 31337 жаран добуш берүү укугуна ээ болгон. Учурда 21 участкалык шайлоо комиссиясында шайлоочуларды тактоо иштери жүрүп жатат. Ар бир тилкеде комиссия мүчөлөрүнүн нөөмөтү түзүлүп, иш алып барышууда. Биздин участкада негизинен 13 мүчөм жана оператор асуулардын адамдары бар. Операторлорубуздун аппараттары келген, ноутбуктар менен иштеп жатышат. Келген адамдарга өздөрүнүн кайсы участкада шайлоо тууралуу маалымат тактап берип атышат. Ал эми асуулар болсо азыр келбейт. Алар болсо шайлоого бир 10 күн калганда алып келип беришет да. Азыр келе элек. Ал эми облус боюнча 209 миңден ашуун шайлоочу 169 шайлоо тилкесинде өз добуштарын берет. Саясаттануучу Алмазбек Акматалиев маселе талапкерлерде эмес, тандагандарда деп эсептейт. Ар бир жаран шайлоо алдында талапкерди электен кылдат өткөрүп, сатпай жана сатылбай добушун берүүсү көз карандысыз парламентти негиздегенге жол ачат. Маселе талапкерлерде эмес, маселе шайлоочуда. Азыр эми уникалдуу бир шанс келди. Чын эле бир күчтүү, көз карандысыз, мындай принципиалдык позициясы бар адамдарды шайлаш керек менин оюмча. Ошондо гана күчтүү жогорку кеңеш керек. Көз карандысыз жогорку кеңеш керек, принципиалдуу жогорку кеңеш керек. Баш мыйзамда белгиленгендей, жогорку кеңештин 7-чакырылышында депутаттардын саны 120дан 90го кыскарат. Алдыдагы шайлоодо электораттардын көп добушун алган 54 депутат партиялык тизме менен, ал эми 36сы бир мандаттуу округтардан шайланып келмекчи. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкөдөми, Нарын шаары.